Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям bir жолу жаназа өтіп баратканда ордунан тура калды. Ордунан тура калды. Ошол өлүктү урматтап ордунан тура калды. Биз азыр тирүү кишини урматтабай калдык го. Пайгамбарыбыз өлүктү урматтаганды үйрөткөн бизге. Биздин маданиятыбыз мындай, тирүү адамдар тиякта турсун, өлүп калгандан кийин да урматка ээ. Бул кимдики экен? Сахабалардын бирөөсү айтты: "Я Расулаллах, бул мусулман эмес" деди, бул өлүк. Жөөттүн өлүгү. Бул жаназа жөөттүкү, еврей. Мусулман эмес деди эле. Пайгамбарыбыз эмне деп жооп берди айтайынбы? Пайгамбарыбыз айтты: "Эмне адам эмес бекенби?" деди. Караңызчы. Адам эмес бекенби? Ошо өлүккө болгондо да мусулман эмес ушунча туруп атса, мусулманга кандай дейсиз? Тирүүлөргө кандай дейсиз? Биздин динибиз кандай? Айтыңчы өзүңүз. Ушундай кереметтүү динибиз бар. Карманган киши жок, бактылуу болом деген киши жок мынакей. Кандай касиеттүү, кандай универсалдуу. Ушундай Алла Таала бизге дин берди тугандар. Урматтуу энелер, келиңиздер исламды карманайлы. Пайгамбарыбыз айтканын карманайлы. Ошону карайлы. Өзүбүздүн напсибизди карап жашабайлы. Экинчинин мамилесин карап жашабайлы. Биз өзүбүздү оңдогон менен убара болойлу. Өзүбүздү тазалаган менен убара болойлу. Өзүбүздү пайгамбарыбыздын стандартына салганга аракет кыла берейли. Алланын мамилесин көрөсүз. Сизди бизди жоктон бар кылган Алла, жаныбыз ошонун колунда, өлүмүбүз ошонун колунда, бактылуубуз Алланын колунда, бактысыздыгыбыз да Алланын колунда, бейишибиз да Алланын колунда, дозогубуз да Алланын колунда. Сиз кыжалат болбоңуз, адамдан жакшылык күтпөңүз. Урматтуу келиндер, кайненеден рахмат күтпөңүз, Алладан күтүңүз. Урматтаңыз кайненени. Алла үчүн урматтаңыз. Жакшылыгыңызды, соогуңузду Алладан күтүңүз, адан күтпөңүз. Күйөөлөрүңүздөрдү урматтагыла, күйөөлөрүңөрдү сыйлагыла, күйөөлөргө баш ийгиле. Бирок андан жакшылык күтпөңүз, Алладан күтүңүз. Кылган ишиңизди соогун Алла берет. Даражаны сизге Алла берет. Бейишти Алла берет. Бакытты Алла берет. Дозоктон Алла куткарат. Алла үчүн кылыңыз. Балдарды урматтайсызбы? Балдарды Алла үчүн урматтаңыз. Балдарды Алла үчүн урматтаңыз. Эртеге мен карыганда булар сыйлайт деп урматтабаңыз. Алла үчүн урматтаңыз. Кыздарыңызды Алла үчүн чоңойтуңуз. Алла үчүн эртеге мен карып калганымда, ооруп калганымда карайт дебеңиз. Алла үчүн тарбия бериңиз. Алла Таала сизди эч качан каргылбайт, эч качан коргулбайт. Алла бактылуу кылат, даражаны Алла берет, жүрөктөрүнө мухаббатты Алла салат. Бизчи азыр кандай болуп калдык? Пайгамбарыбыз ушуну үйрөткөн биз. Биз жакшылык кылсак жакшылык күтөбүз. Ал жакшылык кылды деп эсептелбейт ал. Ал алды берди болуп эсептелет. Ал исламдын баалуулугу эмес. Исламдын баалуулугу, мен оорусам келсеңиз, мен дагы барайын. Бизден жаназа өтсө, сиз келсеңиз, мен дагы барайын, андай эмес. Мына урматтуу энелер, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бизге ушуну үйрөттү. Биз өзүбүзгө иштейли, өзүбүзгө мээнет кылайлы, өзүбүздү оңдойлу, сүйлөгөнүбүздү оңдойлу, оюбузду оңдойлу, ниетибизди оңдойлу, пейилибизди оңдойлу, жүрүш-турушубузду оңдойлу, ибадатыбызды оңдойлу, ишенимдерибизди оңдойлу, мамилебизди оңдойлу, өзүбүздү оңдой берели. Канчалык нурлансак, канчалык оңолсок, Алланын ошого жараша жардамы келет. Ошого жараша Алла Тааланын ыраазычылыгы келет. Ошого жараша Алланын тарабынан бакыт келет. Алла менен байланышайлы. Ал биздин жаратуучубуз. Бизге жан берген, бизге өң түс берген, акыл эс берген, тил берген, иман берген, ырыскы берген, өмүр берген. Алла менен байланышайлы. Бизди эле жараткан жок, ааламдын кожоюну ал. Түндү алып келген ким? Жарыкты алып келген ким? Шамалды ким жүргүзүп атат? Карды ким жадырып атат? Тоолорго жашыл чөптөрдү бир убакта жап-жашыл кылып боеп койду. Бир убакта аппак кылып боеп койду. Бир убакта сап-сары кылып күз кылып койду. Буну ким кылып атат өзү? Алла. Алла дүйнөнү жаратты. Халакту дуnya li ajlikum. Ey бенделерим, дүйнөнү мен силер үчүн жараттым. Мына дүйнө күндү биз үчүн жаратыптыр, асманды биз үчүн жаратыптыр, тоолорду биз үчүн жаратыптыр, айвандарды биз үчүн жаратыптыр, койлорду биз үчүн жаратыптыр, канаттууларды биз үчүн жаратыптыр, көлдөрдү, сууларды биз үчүн жараттыр, аба, отту биз үчүн жараттыр. Алла өзү үчүн жараткан жок, кажети жок, муктажы жок. Биздин кызыкчылыгыбызга, биздин зарылчылыгыбызга, биздин жашообуз үчүн Алла Таала ушунун бардыгын жаратып эле койбостон баш ийдиртип койгон. Бизге кызмат кылат. Gün bizge hizmet kılat. Gün çıkmasa buğday pişpayt, pomidor pişpayt. Gün çıkmasa nerseler pişpayt.
Жүзім пөзім ештеке күн шықпаса пышпайды ештеке. Біздің ырысқыбыздың пыша тұрғаны күнменен байланышты. Ай болса бұл өң түс менен. Дарыбыздың içi қызыл, сырты көк болып қалған. Жосал кішірекер, ештеңсе жоқ болса қаяқтан шықты бұл? Бұл өң түс айда. Дағымдар, жылдыздарда. Алла ушундай байланыштырып қойған біздің ырысқыбызға. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ. Мұны Алла Таала айтып қойды. Жарату елеме сіздерге баш идіртіп қойдым. Сіздердің қызматыңарға деп қойды мұны. Ачуы, тұздуы, қычқылы, таттуы, бардығын Алла Субханаһу жылдыздар менен. Біз көзімізге, біз өзіміз қиындай болып атабыз. Мына жер бар ғой. Күн ушунчалык чоң. 1.300.000 жер батат ушу жер күннің içine. Егерде салсаңыз ушу жерді 1.300.000 жерді саласыз да күннің içine. Күн қанша чоң? Қанша чоң? Күн кейбір жылдыздардың алдында қыпын болып қалады. Уже жерде картада Қырғызстан қанша өзі? Қырғызстанның іздеп зорға табасыз ғой. Қырғызстанның içine нарын қанша? Нарын областан нарын шары қанша? Нарын шарының içine драм театр қанша? Драм театрдың içinde мен қаншамын? Ушундай улуу Алла Тааланы улуулабай, мактабай, шүгүр кылбай, ага баш ийбей кантип мен бактылуу болом? Жараткан Алла дүйнөнү биз үчүн жаратты. Халакту дуnya li ajlikum wa khalaqtukum li ajli. Силерди мен өзүм үчүн жараттым. Дүйнөнү силер үчүн жараттым. Силерди мен Алла Таала айтып атат, силерди мен өзүм үчүн жараттым. Мааниси эмне? Силер мени карап жашагыла, буйругумду карап жашагыла. Алла залым эмес. Алла бизди кыйнабайт. Иман келтирип шүгүр кылсак, Алла бизди азаптап не кылат? Алла азаптаганга кызыктарбы? Алла бендесин азапташ үчүн жараткан эмес. İnsandı Allah Taala özünün kulu. İnsandı bende Allah Taala azaptaş üçün yaratkан emez. Kur'an'da aytat, eğer iman keltirip şükür kılsaňar ele Allah sizlerdi azaptap ne kılsın deydi. Mınake biz boğruker Allah Taala'm kanday. Tobany kabul kılıçu, günölörдү geçirүүчү, tileklerdi kabul kılıçu, dualardı kabul kılıçu, kajetlerimizi bitirүүчү. Kim? Allah vahdahu la şerike lah. Al жалгыз, anın hiçbir şerigi yok. Аны ал бирөө бар кылган эмес. Ал эзелтен жана түбөлүктүү. Лам ялид ва лам юлад ва лам якун лаху куфуан ахад. Алла Тааланын атасы дагы жок, баласы дагы жок, төрөлгөн дагы эмес, төрөткөн дагы эмес. Ага теңдеш эч ким жок. Аллаху самат ал мухтаж эмес. Алла Таала бизге дин берди. Бактылуулук кылыш үчүн берди динди. Буйруктарды берди, орозо туткула. Allah Taala berdi bu buyruqtu. Bizdi paydamız üçün berip atat. Orozı namaz okugula. Biz namaz okusak Allah'a paydası diyebi? Yok. Orozı tutsak Allah'a paydası diyebi? Yok. Biz oң olsak Allah'a paydası diyebi? Yok. Dünyada 7 milyardan aşık adam var. Uşunun bardığı avliya olup ketsin. Avliya. Paygambar olup ketsin uşunun bardığı. Allah'a kıpınday da paydası diyebeydi. 7 milyardan aşık adam var. Bardığı şeytan bolup ketsin. Aram işlerdi kılsın. Allah'a kıpınday da ziyanı diyebeydi. Allah Taala bendenin payda ziyanından kaceti yok Allah Taala. İn ahsantum li anfusikum. Siler eğer bir жақшы iş kılsaňar, özüňөр üçin kılasıňar. Жақшылыктын пайдасын özüňör üçin kılasıňar. Жақшылыктын пайдасын özüň görösün. Başka birөө emes. Ata жақшы bolsa, özü üçün жақшы. Özünün kabırı üçün жақшы. Ahireti üçün жақшы. Bala жақшы bolsa, özü üçün жақшы. Özünün ahireti üçün. Ene жақшы iş kılsaňız, oşo жақшылыктын özüňiz üçün kılasız. Özüňizdin kabırıňyz üçün kılasız. Özüňizdin ahiretiňiz üçün kılasız. Birөө üçün emes. Sizdin ahiretiňiz üçün birөө iýlebayt. Men size bir narsa aytaýyn. Güýesi ölüp kaldı. Emne üçün iýlep atat? Şu güýemden ayrıldım dep iýlep atat. Meni toyga alyp barat ele. Meni karayt ele. Senin menen kabırda emne bolup atat da birөө işi jok. Baldары iýlep atat. Atam ölüp kaldı. Emne üçün?
Bizди korgoyt эле, мектепке алып берет эле, конфет алып барат эле, конфет алып берет эле. Бирөө урушса болушат эле. Ошо атабыз жок болуп калды. Атасы кабырда эмне болуп атат ага? Иши жок. Ага анын абалына ыйлаган бирөө жок. Ата энеси ыйлап атат. Баласы өтүп кетти. Эмне үчүн ыйлап атат? Ушунча чоңойттук эле бизди карай турган учурда өлүп калды да. Дарылата турган учурда, тияка бияка алып бара турган учурда өлүп калды да. А кабырда эмне болуп атат сен менен бирөөсүнүн иши жок. Күйөөсү ыйлап атат. Эмне ыйлап атасың? Аялым өлүп калды. Эмне үчүн? Ушу балдардын апасы эле дагы төрөп берет эле. Мен аялым эле тамак аш жасап берет эле. Өзүнүн кызыкчылыгын эле ойлоп атат булчу. Тамак аш жасап бериш керек, кийим жууп бериш керек. Сен менен эмне болуп атат кабырда? Бирөө дагы ыйлап айтсаң. Биз өзүбүз үчүн күйөйлү, өзүбүз үчүн райым кылайлы, кабырыбызды бу дүйнөдөн нурлайлы. Кантип ин ахсантум ли анфусикум. Эгер силер бир жакшы иш кылсаңар, жакшы сөз айтсаңар, туура сөз айтсаңар, туура ибадат кылсаңар, жакшы иштерди кылсаңар, өзүңөр үчүн кыласыңар. Лаха ма касабат ва алейха мактасабат. Алла чечим чыгарып койду. Өзгөрүлбөгөн эреже, алтын эреже. Ар бир жан лаха ма касабат, ар бир жан жакшы иш кылса пайдасы өзүнө, жаман иш кылса зыяны өзүнө. Мына Алланын эрежеси мына. Жаман иш кылсаңыз, каргасаңыз, зыянын өзүңүз тартасыз. Ушактасаңыз, зыян өзүңүзгө болот. Ушул жерде туруп алып бир Бишкекте бирөөнү ушактап атабыз да. Ал аял дордойдо иштейт, ал жөн эле жүрөт. Биз мына жакта ушактап күнөөнү алып атабыз. Ага күнөө жазылбай эле турат. Мага күнөө жазылып атат да. Жала жаап атам. Бишкекте бирөөнү көрө албастык кылып атам. Ал көрө албастыктын күнөөсү мага жазылып атат. Ага көрө албастыктын күнөөсү дагы жазылып атат, оорусу дагы келип атат. Психоват этип атат, нервничать атат. Эмне үчүн анда ушундай менде жок. Ал беймарал үйүндө тамак ичип жүрөбү, эмне эле кылып атат? Сен менен иши жок, сен көрө албастык кылып ооруп атканың менен. Күнөө сага жазылып аткан менен иши жок. Мага эмне кереги бар анда бирөөнү ушактап, бирөөгө жала жаап, бирөө көрө албастык кылып, бирөөнүн артынан каргап, бирөөнүн артынан тилдеп, мага эмне кереги бар мунун? Урматтуу эже карындаштар, мынакей ушуга динибиздин чакырыгы ушул. Алла субханаху ва таала бизге ушундай берди, кереметтүү дин берди. Бактылуу болуш үчүн баарыбыз бактылуу боло алабыз. Балалуу болбогон аялдар да бактылуу болот биздин динибизде. Балалуу болбой калды, бул бактысыздыктын белгиси эмес. Ажырашканга себеп эмес бул. Балалуу болду, только кыз эле болуп калды бардыгы. 5 кыз, 6 кыз, 7 кыз. Ушуга кейигендер бар. Тооба кылдым, я Алла. Бергенине шүгүр. Бул бактысыздык эмес. Кээ бирлерди билебиз. Кайненелери эмне үчүн сен кыз төрөй берет экенсиң? 3 кыз кетириш керек. Я Алла, Кудайдан коркпогон, кабырдан коркпогон, өлүмдөн коркпогон. Кандай деген бул? Айша энебиз балалуу болдубу? Айша энебиз баласы бар беле? Кызы бар беле?